Ош шаарында пробация департаментинин Ош облусундагы кызматкерлери диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты боюнча окутулду. Аларга атайын теологдор сабак өтүүдө. Анда Кыргызстандын аймагында тыюу салынган диний уюмдар, диний терминдер жөнүндө да сөз болду. Окуунун негизги максаты диний экстремизм багыты боюнча каттоодо турган кардарлар менен жетиштүү деңгээлде иш алып баруу. Аларды реабилитациялоо жана жалпы кардарлардын арасынан диний экстремисттик көз карашты карманган кардарларды жана ошондой эле бул багыттагы тобокелчиликтерди аныктоо болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө карата экстремизм боюнча пробация департаментинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгында жалпы 127 кардар каттоодо турат. Барыңыздарга белгилүү, пробация органынын өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына быйыл 3 жыл толду. Ушул 3 жыл аралыгындагы пробациялык ишти жүзөгө ашыруудагы биздин практика көрсөттү. Бизге диний экстремизм жана терроризм багыты боюнча жогорку билимдүү, атайын даярдыктагы адис теологдун керек экендигин. Ушул жылдын башында биздин пробация департаменти тарабынан жаңы штаттык ыраттама бекитилип, ага ылайык бизге теолог штаты бирдиги берилген. Быйыл конкурстун жыйынтыгы менен теолог биздин кызматка киришти. Мына бүгүн болсо алгачкы биздин өзүбүздүн иш чараны өткөрүп атабыз. Бул иш чаранын негизги максаты биздин аймактык пробация органдарындагы кызматкерлерибиздин диний экстремизм, терроризм багыты боюнча квалификациясын жогорулатуу, базалык түшүнүктөрдү калыптандыруу болуп саналат.